Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн кайрадан эле 6-класстардын физикалык географиясы боюнча эфирден сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар дүйнө өлкөлөрү жана калкы. Сабагыбыздын максаттары дүйнөдөгү мамлекеттер, алардын көп түрдүүлүгү, дүйнөнүн калкы, расалары жөнүндө түшүнүңөр калыптанат. Ошондой эле карта менен өз алдынча иштөөгө көнүгөсүңөр. Анда эмесе балдар, өзүңөрдүн жаныңарга дептериңерди жана калем сабагыңарды алып, керектүү маалыматтарды жазып олтургула. Ошондой эле картаны да алып, аны менен иштөөнү унутпагыла. Дүйнө мамлекеттери балдар, азыркы мезгилде 230тан ашык мамлекет бар. Алардын ичинен 193-ү саясий жактан көз каранды эмес, эгемендүү мамлекеттер. Бул мамлекеттер дүйнөнүн саясий картасына түрлүү өңдөр менен түшүрүлөт. Бул өңдөр ошол мамлекеттерди бири-биринен бөлүү максатында, алардын чек-араларын билүү максатында түшүрүлөт. Мамлекеттер өтө көп болгондуктан, ал мамлекеттерде топторго бөлүп окуу зарылчылыгы келип чыгат. Топторго бөлүп окууда эң негизги көрсөткүч катары өлкөнүн аянты жана калкынын саны эң негизги болуп эсептелет. Дүйнөдө аянты боюнча эң чоң 10 мамлекетти бөлүшөт. Алар биринчи орунда Россия Федерациясы, анын аянты 17,1 миллион чарчы километр. Экинчи орунда Канада, анын аянты 9,9 миллион чарчы километр. Үчүнчү орунда Кытай, анын аянты 9,6 миллион чарчы километр. Төртүнчү орунда Америка Кошмо Штаттары, анын аянты 9,3 миллион чарчы километр. Бешинчи орунда Бразилия, аянты 8,5 миллион чарчы километр. Алтынчы орунда Австралия, анын аянты 7,7 миллион чарчы километр. Жетинчи орунда Индия турат, аянты 3,3 миллион чарчы километр. Сегизинчи орунда Аргентина турат, аянты 2,8 миллион чарчы километр. Тогузунчу орунда Казакстан турат, аянты 2,7 миллион чарчы километр. Ал эми 10-чу орунда болсо Алжир турат, аянты 2,3 миллион чарчы километр. Ал эми өзүбүздүн мамлекетке токтоло турган болсок, Кыргызстандын аянты 198,5 миң чарчы километр, аянты боюнча дүйнөдө 85-чи орунда турат. Бул чоң мамлекеттерден тышкары дүйнөдө майда микро мамлекеттер да бар. Бул майда микро мамлекеттерге Европада Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Ватикан кирет. Ал эми ошондой эле көптөгөн майда аралдык аянты 1 чарчы километрге жетпеген мамлекеттер Борбордук Америкадагы аралдык мамлекеттер. Ошондой эле Африканын түндүк батышындагы Мадагаскардын түндүк жээктериндеги аралдык мамлекеттер да кирет. Ошондой эле океандын бетиндеги майда аралдык мамлекеттер дагы аянты жагынан кичинекей микро мамлекеттердин катарына кирет. Мамлекеттер балдар географиялык өзгөчөлүктөрү боюнча дагы айырмаланышат. Мисалы, аралда орун алган мамлекеттер, жарым аралда орун алган мамлекеттер, материктин ички бөлүгүндөгү орун алган мамлекеттер деп бөлүнөт. Эми балдар, өзүңөр дүйнөнүн физикалык картасын ачып туруп, бул тапшырманы аткарганга аракет кылып көргүлө. Ошондо мамлекеттер турат балдар, бул мамлекеттердин ичинен картадан аралдык мамлекеттерди тапкыла, ошондой эле жарым аралдык мамлекеттерди тапкыла дагы, аралдык мамлекеттердин астын 1 сызык менен, жарым аралдык мамлекеттердин астын 2 сызык менен сызгыла. Анда эмесе балдар, өзүбүздү текшерели. Аралдык мамлекеттер булар Жаңы Зеландия, Мадагаскар, Индонезия, Филиппин жана Улуу Британия. Ал эми жарым аралдык мамлекеттер Италия. Бул картадан көрүп турганыңардай балдар, Апеннин жарым аралында орун алган. Вьетнам, Индокитай жарым аралында, Сингапур,
Малакка жарым аралында, Сауд Аравиясы Аравия жарым аралында, Сомали жарым аралында, Норвегия Скандинавия жарым аралында, Индия болсо Индостан жарым аралында орун алган. Бир гана түндүк жагын эсепке албаганда. Мамлекеттер ошондой эле балдар. Өзлөрүнүн экономикалык өнүгүүсү боюнча дагы 3кө бөлүнөт. Өнүккөн мамлекеттер, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер, ошондой эле экономикасы өтмө жолундагы мамлекеттер деп бөлүнөт. Өнүккөн мамлекеттердин ичинен алдыңкы сапка бул 7 мамлекеттер чоң жетиликтин клубуна кирген мамлекеттер. Аларга Америка Кошмо Штаттары, Канада, Улуу Британия, Франция, Германия, Италия жана Азиядан бир мамлекет Япония кирет. Ал эми дүйнөдө балдар өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин саны абдан көп. Алар Латын Америкасынын, Африканын жана Азиянын көптөгөн мамлекеттери. Алардын ичинен бирок алдыңкы сапта экономикасы жогорураак деңгээлде өнүккөн мамлекеттер катары Мексиканы, Индияны жана Бразилияны бөлүшөт. Ал эми балдар экономикасы өтмө жолундагы мамлекеттерге болсо, мурдагы СССРдин курамына кирген азыркы көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигин түзүп турган мамлекеттер, ошондой эле Чыгыш Европанын айрым мамлекеттери кирет. Азыркы мезгилде болсо биз билебиз балдар, көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештиги Россия Федерациясы, Белоруссия, Молдова, ошондой эле Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Азербайжан, Армения кирет. Бул мамлекеттер демек экономикасы өтмө жолундагы мамлекеттер болуп саналышат. Ал эми балдар, дүйнөнүн калкы жөнүндө сүйлөй турган болсок, биз билебиз балдар, дүйнөнүн калкы жылдан жылга прогрессивдүү түрдө тез темп менен өсүп жатат. Окумуштуулардын эсептөөсү боюнча акыркы 1000 жылдын ичинде биринчи жолу калктын санынын 2 эсе көбөйүшү үчүн 600 жыл керек болсо, экинчи жолкусунда 230 жыл, үчүнчүсүндө 100 жыл, ал эми төртүнчүсүндө болсо 40 гана жыл талап кылынган. Демек балдар, калк мындан жыйынтык чыгарсак болот, калк тез өсүп жатат. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун эсептөөсү боюнча 2050 жылы дүйнөнүн калкы 9,7 миллиардка жетсе, 2100 жылы 11 миллиардка жетет деген анализдер бар. Азыркы мезгилде болсо балдар, дүйнөнүн калкы 7 миллиард 786 миллион 273 миң 100 киши бар. Ал эми ушул дүйнөнүн калкынын көбүн Кытай түзөт. Биз билебиз балдар, Кытай 2000 жылдан бери калкынын саны боюнча биринчи орунда турган мамлекет. Кытайдын калкы азыркы мезгилде 1 миллиард 402 миллион 298 миң калкы бар. Экинчи орунда Индия турат. Анын калкы 1 миллиард 396 миллион 992 миң киши бар. Ал эми үчүнчү орунда Америка Кошмо Штаттары турат. Анын калкы 331 миллион 427 миң 186 киши. Төртүнчү орунда Индонезия турат. 266 миллион 991 миң 900 киши. Бешинчи орунда Пакистан турат. 217 миллион 274 миң 154 киши. Алтынчы орунда Бразилия турат. 211 миллион 294 миң 15 киши. Жетинчи орунда Нигерия турат. 206 миллион 307 миң 256 киши. Сегизинчи орунда Бангладеш турат. 170 миллион 335 миң 265 киши. 9-нчы орунда Россия Федерациясы турат. 146 миллион 748 миң 590 киши. 10-нчы орунда Мексика турат. 126 миң 577 миң 691 киши. Ал эми Кыргызстан жөнүндө токтоло турган болсок, өзүбүздүн мамлекетибиз жөнүндө, Кыргызстан азыркы мезгилде 2020 жылкы маалымат боюнча калкы 6 миллион 523 миң 500 киши жана дүйнөдө калкынын саны боюнча 110-чу орунда турат. Калктын санынын өсүп же азайып турушуна балдар, албетте бул төрөлүү өз таасирин тийгизет.
Айрым мамлекеттерде төрөлүү жогорулап жатса, айрым мамлекеттерде төрөлүү төмөндөп жатат. Мисалы, Батыш Европанын экономикасы жогорку деңгээлде өнүккөн мамлекеттеринде төрөлүү өтө төмөн болгондуктан, бул мамлекеттерде төрөлүүнү калктын санын жөнгө салуу максатында, төрөлүүнү көбөйтүү максатында ар кандай жеңилдиктер берилет. Анткени балдар, төрөлүү төмөндөгөн сайын калктын санында карылардын үлүшү көбөйөт же болбосо эмгек ресурстары азаят. Ал эми Азиянын айрым мамлекеттеринде болсо төрөлүү өтө тез темп менен өнүгүп жаткандыктан, бул мамлекеттерде болсо азык-түлүк проблемасы, жер проблемасы, жумуш менен камсыз кылуу сыяктуу маселелер келип чыккандыктан, бул мамлекеттерде төрөлүүнү жөнгө салуу максатында чектөөлөр коюлат. Мисалы, Кытайда калктын саны 1979 жылы өтө көбөйүп кеткендиктен, бир үй бүлөдө бир гана балага уруксат берилген. Ал эми 2007 жылы бир үй бүлөдө бир бала деген саясаты алынып салынып, азыркы мезгилде бир үй бүлөдө 2 балага уруксат берилген. Ошондой эле Индияда дагы балдар бир үй бүлөдө 2 гана бала уруксат берилет. Биз экөөбүзгө экөө деген саясаттын негизинде жүргүзүлөт. Калктын санынын өсүшү менен балдар, калктын жыштыгы да өсүп турат. Мисалы, 1890 жылы 1 чарчы километр жерге 12 киши туура келсе, 1953 жылы 18 киши туура келген. Ал эми 1992 жылы 40 киши, ал эми азыркы мезгилде болсо 1 чарчы километр жерге 52 киши туура келет. Калктын жыштыгы бул картадан көрүнүп тургандай балдар, айрым мамлекеттерде эң жогору. Ал эми биринчи орунда балдар Бангладеш мамлекети турат, 1 чарчы километр жерге 1047 киши туура келет. Экинчи орунда болсо Палестинада 1 чарчы километр жерге 734 киши туура келет. Ал эми Түштүк Кореяда болсо 1 чарчы километр жерге 505 киши туура келет дагы, ал калктын жыштыгы боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Эми балдар, сүрөттө көрүнүп тургандай балдар, дүйнөнүн калкы расаларга бөлүнөт. Раса деген эмне? Раса бул адамдардын курчап турган айланан чөйрөнүн шарттарына ылайыкташып, бири-биринен айырмаланган топторго бөлүнүп калган. Азыркы мезгилде балдар, окумуштуулар 3 негизги расаны бөлөт: европеид, монголоид жана негроид расасы. Ал эми азыркы мезгилде болсо америкалык индеецтерди өзүнчө топко, америндерге, ошондой эле Австралиядагы, Жаңы Зеландиядагы аборигендерди болсо өзүнчө австралоид расасы деп окумуштуулар бөлүп жатат. Эми балдар, силерге тапшырма. Бул тапшырманы карасаңар, ушул расалардын 3 негизги расанын белгилери көрүнүп турат. Бул белгилерин окугула дагы бирине дал келдиргиле. Биринчиси териси каралжын дейт балдар. Кыска, катуу тармал чач, таноосу кең дейт. Бул кайсы раса балдар? Бул раса албетте негроид расасы. Экинчиси балдар, териси сары, ак, көзү көк, чекир дейт. Мурду куш, кырдач. Бул болсо кайсы балдар? Бул албетте европеид расасы. Кийинки териси кара тору, көзү жүлжүгүй, кичине, мурду жапыс дейт. Демек, балдар, бул монголоид расасынын белгилери. Бул белгилердин бардыгы балдар өзүңөр билгендей климаттык шарттарга ылайыкташып калган. Өзгөчө орунда америкалык индеецтерди топко бөлүп атышат. Муну америндер деп, негизинен окумуштуулардын аныктоосу боюнча картадан көрүнүп тургандай балдар, бул жерде Беринг кысыгы бар. Ушул Беринг кысыгы миллиондогон жылдардан мурун кургактык болгон деп окумуштуулар айтышат. Ошол кургактык аркылуу Азиядагы монголоидтердин Америкага оошуп барышынын натыйжасында америкалык индеецтер климаттык шарттарга ылайыкташып калган деп айтышат. Мында байкаганыңардай, америкалык индеецтердин көзү жүлжүгүй болгону менен бул жерде мурду коңкогойлор
көбүрөөк болуп эсептелет. Ал эми Австралиядагы аборигендер болсо, булар деле териси каралчын, бирок бойлору кичирээк болот дагы, териси түктүү болот. Жана мурдуна байкайсаңар, булар кең танаалуу, анткени бул дагы ысык абаны сыртка чыгаруу максатында климаттык шарттарына ылайыкташып калган. Ошону менен балдар, биз бүгүн сабагыбызды аяктадык. Менин берген маалыматым менен жана китептин жардамы менен балдар төмөнкү тапшырмага жоопторду жазгыла. Дүйнө мамлекеттери кайсы белгилер боюнча топторго бөлүнөт экен? Материктин ичинде орун алган мамлекеттерди картадан таап туруп, дептерге жазып, жана картадан көргөзүп бергенди үйрөнгүлө. Ошондой эле кайсы мамлекеттер эсиңерге салгыла, кайсы мамлекеттер калкынын саны жана аянты боюнча лидерлер экенин эсиңерге салгыла. Болбосо интернеттин жардамы менен тапкыла. Ошондой эле дүйнөдөгү расалар ортосундагы кандай айырмачылык бар экендигин эсиңерге салгыла. Ушуну менен балдар, биз бүгүн силер менен физикалык 6 класстардын физикалык географиясы боюнча сабагыбызды аяктадык. Эмки сабактан кезиккенге чейин сак саламатта калгыла.